Бақыт издеп қалбай анын изинен, біз жолуқтық миллиондордун ичинен деп. Біз жолуқтық долбоорунун ачылганына 1 жылдын 100 болуп, ушул аралыкта көптөгөн жаштарды табыштырып, биздин эфирден сырткарыда талапкерлер менен талапкер табышып, ошол жакта баш кошкондор болду. Жана жалпысынан 4 жупту Біз жолуктук долбоору үйлөндүргөнгө себеп болду десек болот. Ортодогу сүйүүлөр, ачык сезимдер, бири-бирине болгон жакшы көрүү, жакшы бир сапаттарга жана Біз жолуктук долбоору жаштарды туура тарбиялоого жана кыргыз тилин өнүктүрүүгө дагы 100% салым кошпосо да, кичине болсо дагы салым кошуп келе жаткан убагы. Біз жолуктук долбоору Кыргызстандын тарыхында биринчи ачылып жаткан долбоор болгондуктан, азыр ар бир кыргыздын жүрөгүндө Біз жолуктук долбоору жашайт деп биз сүйүнүп, кубанып, өз жумушубузду аткарып келебиз. Акыркы биздин чыгарылыштарда Динара айымга Алмаз мырза келген. Бүгүн экөө тең биздин студиябызда конок болуп отурат десек болот. Жана ошондой эле Бегимбайдын Альбина менен келгенин көргөн жокпуз. Бүгүн дагы Бегимбай жалгыз келип жаткан убагы. Албетте, студиябызда көптөгөн суроолор жаратылды. Бул жакта Адыл дагы Элизага өчөшүп, атайын ушундай бир сулуу кыз таап алып, ошо менен сүйлөшүп жаткан кези деп дагы ушундай бизге пикирлер айтылып жаткан убагы. Азыркы убакта Элиза менен Адыл мырза дос катары сүйлөшсө, акыркы убакта эфирде барыбыз байкагандай, экөө такыр эле сүйлөшпөй жаткан кези. Балким буга Элизанын жинни келип атабы, же Адыл ушул Элизанын мурда кылган нерселери, экөөнүн ортосунун нерселерине Адыл өчөшүп атабы, кандай болуп жатканын кыскасы бүгүн тастыктап, далилдеп бергенге аракет кылабыз. Жана жалпы Біз жолуктук долбоорунун катышуучулары менен биз колдон келишинче аракет кылып, Мунарбек менен Мээримдин сезимин ортого ачыктаганга дагы туура келди десек болот. Бул экөө бүтүрбөй койбойт, улантпай койбойт дегендиктен, эми биз ар дайым Мунарбек менен Мээримден да жакшы жаңылыктарды күтөбүз. Бүгүн дагы биз күтпөгөн, сиз күтпөгөн бурулуштар, жаңылыктар бар. Андыктан эфирден алыстабаңыздар. Біз жолуктук долбоору башталды. Аябай сусап кеттим көрүүчүлөр. Ошондуктан ар эфир башталган сайын мен апамдын чайын ичпесем болбойт. Апамдын чайы алыскы өлкөлөрдө, Кенияда өзгөчө кылдааттык менен өстүрүлгөн чайлардын бири. Анын ар бир чөйчөгү жагымдуу даамы күнүмдүк жашообуздун ар бир көз ирмемдерине сиздин ишенимдүү шериңиз болуп, апаңыздын жылуу колдоосу менен эске салат. Эгерде сиз айылды сагынсаңыз, апаңызды сагынсаңыз, анда апамдын чайын ичсеңиз болот. Өтө даамдуу. Апамдын чайын ичкендейин эле дароо биз кийинки жаңылыктарга өтөбүз. Акыркы убакта интернет желесинде бул эки жаштын видеосу тарап жаткан убагы Адыл менен Айхананы тосуп алып, кол чабуулар менен бул жакка. Бүгүн экөө эфирге сүйлөшүп келип, экөө тең кара кийинип келели деп келген кербез экен. Адыл, ассаламу алейкум, кандайсыз? Баарыңыздарга салам. Сонун, баары жакшы. Эмнеге сразу эле жакшы болуп кетти деп ойлойсуз? Дароо эле жакшы болуп кетти деп ойлойсуз? Билбейм, экөөбүздүн кандай десем, окшош жактарыбыз көп экен да. Кайсы жактарыңыздар окшош экен? Мисалы бир жакта отуруп калганда жөн тура албайм да, обслуживать этип, чай куюп, жөн тура ичимен ушундайм да, жөн тура албайм да, жардам берип, алып келе калып ушундайчы. Анан Айханадан да ошол нерсени көрдүм да. Айханада бир жерге барганда кызматка даяр экен да. Кызматка постоянно. Анда айтпай эле ал адам өзүндө болот да ошол нерсечи. Менде да ошондой нерсе бар да. Анан Айханада да ошондой нерсе бар экен да. Ошондо азыркы убакта сиз чай куйбай калдыңыз, Ооба, чай куйбай калдым. Айхана Адыл отур өзүм куям деп калдыбы? Ооба. Та кайсы жактарыңыздар окшош экен? Кандай кыз экен? Сүрөттөп бериңизчи, көп эле убакыт өттү го эми. Сүйлөшүп жүргөнүңүздөргө, бирге жүргөнүңүздөргө. Ийкемдүү, түшүнүктүү, кандай десем,
баарын мындай холодный ум деп коет го, ошондой менен караган баарына. Кыялы бар бекен? Заботливая. Аябай камкор. Постоянно отуруп чай ичип отурганда мына байкай бересиң го, отуруп алып элет, анан кийин биринчи экөөбүз чай ичип, биринчи чайга чыгып отурганда эле биринчи Айхананын тамагы келип калып атпайбы? Анан кийин ич жей берсең курсаң ачты десем, жок деп вообще жебей койду, менин тамагым келгичечи. Сиздики келсин, анан сиздики келсин, сиздики келгенден кийин анан экөөбүз чогуу жеп баштайбыз депчи. Ошондой мындай мелочь нерселерди эле байкай берет экенсиң да адамды. Кыял бар бекен Айхананын, кандай кыялдары бар экен? Өзү айтат, бир кыялым кармаса жаман депчи. Айхана, сизге сөз береличи. Адыл кандай кинем? Мурун эле айткандай, Адыл экөөбүз тааныш болчук. Ойлогом, биз убакыттардан сүйлөшпөй калганда убакыт учурлар болгон. Ошондой эле ойлогом, мындай балким өзгөрүп кеттиби десем, ошондой эле тартиптүү, маданияттуу, кыздарга, элдерге мындай башкача да, өзгөчө мындай мамиле кылат да. Ошол эле бойдон калыптыр. Ошонусу аябай жагат. Анан мындай Адылга деген көз карашыңыз кичине болсо да өзгөрүлдүбү? Мына бир жерге келгенде Адыл жөнүндө айтып, же курбуларыңызга айтып, же үйдөлөргө Адыл ушундай экен деп мактаган убактар болуп атабы? Болуп атат. Элдин баары эле сурап атат, жазып атат, кандай болуп атат, кандай экен деп. Буюрса экөөбүздүн тең ойдогудай эле болуп атат акырын-акырындан. Мисалы, комментарийлер келип атпайбы? Ой пикирлер жазылып атат. Адыл менен Элизанын мамилеси дагы деле токтой элек болуш керек. Айхана ортосуна кирип калды. Балким ушул нерселер мындай сизди кызгандырбай элеби? Мурдагы болуп өткөн нерсе. Жок, анткени Адыл менен экөөбүз отуруп сүйлөштүк. Ачык эле сүйлөшүп, кандай ойлор бар, анан ошондо сүйлөшүп кеткенде Адылдын сөзү боюнча бүттү. Мен жаңы мындай мамилени эмеге курганга бүт даярмын деп айтты. Ошон үчүн, как говорится, я уверена, өзү айтты. Ошо башында эле ошол нерсени сурап алайын деп, биринчи чайга чыкканда ошол нерсенин баарын сүйлөшүп алганбыз бизчи. Кызганбайсыңбы, кандай болот? Элиз экөөбүз чогуу иштейбиз, ага кандай карайсың деп, колуну сурап алгам да. Эч нерсеге каршы эмесмин, баарын туура көрөм деп айткан да. Кызганбайсыңбы деп калбадыңызбы? Анан акыркы убакта эми биз чогуу эле иштешебиз да. Анан акыркы убакта Элизанын да сөздөрү, Адыл көбүрөөк жумушка көңүл бурбай калды. Балким талапкер кызганып жатса керек. Адыл мурдагыдай мен менен жөн баягы дос катары дагы, ошол бир кесиптеш катары да көңүл бурбай калды деп атат да. Балким бул Айхана үчүн көбүрөөк жумушка Элиза менен чогуу иштей албай жатасызбы? Ортодо тоскоолдуктар болуп атат. Меники деген акыркы учурда съемкалар көбөйүп кетпеди? Анан үйдөгү жумушум толуп кетти аябайчы. Анан жетишпей калдым да, үйдөгү жумушумду көбүрөөк бүтүрүп алайын деп үйдө иштеп калдым да. Дагы эми съемкалар башталат, эми ошого чейин бат-баттан арбытып алайын деп жумушумду. Айхана, Адыл Элиза билесиздер да, магазинде реклама кылып амбассадор болуп иштешет. Ошол жакта кыз жигиттин дагы ролун аткарышат да. Анан ошого сиздин көз карашыңыз кандай болуп атат? Бул мындай да, это было до меня дегендей эле, ошону мен жүрөм да. Анткени Адыл өзү айтты, ошол менен бүттү, болду деп эле. Анан жумуш немелерине эч кандай каршы эмесмин. Ошо жумуштарына, эсеби кыз жигиттин ролун аткарса. Эч кандай каршы эмесмин, эчтеке деле жок деп ойлойм бул жакта. Адылга ишенем, өзү деле айтты, өзү сөзгө туруктуу бала эле. Эч кандай каршым жок. Элиза, Адыл канчалык деңгээлде өзгөрүлдү деп ойлойсуз? Саламатсыздарбы? Чын айтсам, мага көңүл бурбай эле койсун, главное өз ишин туура кылсын, вовремя кылсын. Когда биз экөөбүз иштеп жатканда, мен ишке бара албай калганым Адыл, сен билесиң, бул алдыбызда турган мотоциклдар Японияныкы. Билем, бул деген дүйнө жүзүндө эң көп сатылган мотоциклдардын бири. Туура. Орто Азия боюнча бир гана Кыргызстанда Honda Bike мотоциклдер бизде, урматтуу достор. Мына монун битин караңыздар. Могул мисалы 70 CD деп коет, 70 кубта, бунун баасы болгону 76 000 сом. Ал эми мону караңыздар,
мына витти көрдүңүздөр да, бул 100 куб, бунун баасы болгону 89.500 сом. Ал эми бул 120 куб кару көрүп атасыздар да, витти, мына полный железный японский это. Ал эми бунун баасы 111.000 сом. Ал эми өтө спортивный сүйүүчүлөр үчүн бул 150 куб, бунун баасы 203.000 сом. Силер бир нерсени билбей атасыңар, мына биз жолук долбоорунун 2 жашы айтып коеюн. Акчасы жетпеген адамдар ушундай сонун мотоциклдерди рассрочкага алса болот. Бизде билесизби, Эко Ислам банк аркылуу 2 жылга чейин бир гана паспортун берип гана рассрочкага ала алат. Ал эми биздин магазиндер Бишкек шаарында, Ош шаарында жайгашкан. Эгерде сиз Баткенде жалбап болсоңуз, Ошко барыңыз, эгерде Көлдө табас болсоңуз, Бишкекке келиңиздер. Билдиңерби? Билдик, Түшүндүңөрбү? Түшүндүк. Эми түшүнсөңөр, бул жака тургула дагы бактылуу болгула, бир Honda Bike сатып алгыла. Урматтуу биз жолуктук долбоорунун көрүүчүлөрү, биздин да бизнесибизди колдоп ушул мотоциклдерди алып айдап койсоңуздар, биз да сиздер үчүн кызмат кылганыбызга ыраазы болуп калабыз. Honda Bike KG Кыргызстан үчүн кызматта. болгондо аны мага айтат болчу. Сразу всегда ишти биринчи орунга кой деген болчу. Азыр болсо өзү биринчи орунга койбойт дагы, иди сама снимай себя дейт. А как я сама себя буду снимать? Экөөбүз иштегенибизден кийин ал мени тартыш керек, мен аны тартыш керекмин. Мне все равно, хоть девушкасын алып келсин, главное ишке келсин, тартсын. Мне все равно, честно айтсам. Мен өзүмдүн ишимди ар дайым так аткарам. Эмне кылышым керек болсо ал жумуштун баарын кылам мен. Канат байке өзү билет мына. Ты же сам переносишь работу. А мен болсо өзүм пландарымды өзгөртүп ишке барайын деп жатам. Мен сага мынтип айттым. Сен бош убактыңда барып тартып кет дедим. Мен дагы кечирээк бошотпасам барып тартам, кичине ойлонсоңчу. Штатив деген бар да, штативди коюп койсоң. Мен өзүмдү өзүм кыйнабайм. Мага бир адам все равно керек болуш керек. Либо мобилограф, либо сен. Бул Элизанын бул жумушка болгон нерсеси болуп атабы же балким кызгануу нерсе болуп атабы? Билбейм, өзүнчө эле бир бала болуп атат. Кызгануу эмес, бул жиним келип жатат. Иштегенден кийин нормально иштебейби? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы Канат мырза, Адыл. Мен Элизадан мындай кызгануу сезимин байкап атам да. Кантип байкадыңыз? Себеп? Аны муну эфирден деле айтпай элем да, сырттан деле айтып койсоң болот болчу, бирок могул эфирге келгенде бир айканадан кызгангандай мындай жинденип, Адыл жака немени көбүрөөк ырктап атат да, сен айткан сөзүңө турбай атасың. Балким Адыл сен Элизага көбүрөөк убада берип койгон эмес белең убагында? Мен өзүмдүн айтып атпайм. Өзүм бир нерсени кылсам, ошо ишимди так аткарам. Өз убагында аткарам. Анан бир нерсени туура эмес кылса, ал нерсени менден Элиза сурабайт да, ал нерсени мен Канат байке сурайт. Мен бир нерсени туура эмес кылсам, ал Канат байке айтат мага. Сен ол жерин туура эмес кылып атасың деп. Демек бул Элизанын кызганыч эле сезими? Билбейм, ошо өзүнчө эле неме болот да мындай. Мен сага айттым, видео бүттү, бүгүн видео киргизиш Жок, керек. Мен мындай спокойно эле түшүндүрүп айтсам эле, болбой эле тигинтсең мындайсың, сен тигинтесиң, сен эмне иштебейсиң, мен эле иштеп атам да, эле ушинтип эле өтчөшүп эле бир бала болуп атат да. Кой, успокойся дедим. Мен эфирден кийин сүйлөшөбүз, собрание кылабыз десем деле болбой эле кайра эле баягын айтат да. Саламатсыздарбы? Бул жерден эми мынтип айткым келип атат. Элиза мындай чындыгында эле Адылды жакшы көрөт экен да. Анткени Адыл экөөбүз последний время аябай көп жүрүп калдык мына жумуштар мененчи. Анан эми билесиң да, азыркы учурда сүйлөшкөн адамы бар, башкасы бар. Кызганыч экен эми явно көрүнүп атат да, мурун мисалы үчүн мындай отношение кылчу эмессиң да Адылгачы. Жумуш жөнүндө айтып атат окшойт Элиза. Сиз эмне далил көрө алдыңыз ошол, мисалы далилди айтсаңыз, мисалы Адыл менен жүрөсүз да. Эми далилди көргөндө Элизанын жазгандарын кичине көрүп калдым да мен Адылгачы. Анан Адыл повод бербей эле Адыл жумуш боюнча жазып атат. Мурун мындай нерселер болгон эмес да. Биз жумуштан тышкары башка эч нерсе сүйлөшпөйбүз. Да. Мен видео киргиз деп айтам. Канат байке мени реклама жагынан управляющий кылып шайлаган мени. Ошон үчүн Элизага жазам мен. Могу постту киргиз, моундай кылып жаз, описанияны деп жазам, и Элиза ошону кылат да. Анан ошого мен сен эмнеге мага указывать этесиң деп ошентип жаман көрөт окшойт да мени.
Азыр Айхана, сиздин Элиза менен болгон мамилеңиз кандай? Учурашып сүйлөшкөн убак болдубу? Биз учурашпайбыз, сүйлөшпөйбүз, эч кандай кезигишпейбиз. Оюңуз барбы Элиза менен жакшы мамиледе болоюн деген? Негизи адам өзү кандай мага мамиле кылса, мен ошондой эле кылам. Мага жакшынакай келип учурашып, күлүп неметсе, мен деле ошентем. Бияк тиешеси жок болот да мага, анткени бул адам мага эле тиешеси болот да анткени. Мындай ойлоп, ар кайсысын айтып андайым жок. Анткени мен Микрофонго кийлешпейм да, бул деген мага чейин болгон, ошон үчүн кийлешпей жүрөм да. Жөн гана бирок Элиза менен да жакшы мамилелеш болгонго даярсыз, Да. Элиза, сизчи? Мен эч качан биринчи шаг кылбайм. Если өзү келип саламдашып сүйлөшсө, я тоже не против. Кызганыч бул жерде жок, просто жиним эле келген, нормально иштесе болду. Мен даже үндөбөйт болчумун. Саламатсыздар, мен ушул жерде оюмду айтып кетейинчи. Бул жерде баары эле кызганып атат. Бул жерде эч кандай кызганыч көрбөй элем да мен, например, просто эми жумушта бүт нерсе болуп турат го, анан еще буга чейин экөө жакшы отношенияда болду, анан кичине бири-бирин мындай таарыныш эле калып калгандай эле көрүнүп атат да. То Элизада деле, Адылда деле эч кандай сезим жок. Мен Адылга айтып кетейин деген болчумун. Сага өтө сонун кыз келди. Бир кол менен эмес, эки кол менен катуу кармадагын. Осенью үйлөнүп кетсеңер өтө кубанат элемин. Ошого бактылуу болгула экөөңөр сонун жарашасыңар. Спасибо. Чоң рахмат. Чоң рахмат, сага да ошондой жакшылыктарды каалайм. Эми жумуш жагында да ала келе турган болсок, үчөөңүздөр бир жарнамалык видеого тартылганга даярсыздарбы? Мен жумушту отношенияга аралаштырбайм да. Жумушту жумуштай көрүш керек да. Айхана, сизчи? Айырмасы жок, мен түшөрөм. Сизчи, Элиза? Мага деле айырмасы жок, чын айтсам. Бул болгон иш. Анда сиздерди жарнама аркылуу ынтымактуу болгонго аракет кылайын. Балким бири-бириңиздерге экөөңүздөр тең шаг таштап айткансыздар, мен шаг таштап экөөңүздөр жараштырып коеюн. Бул нерсе чечилиш керек болчу, билиниш керек болду, ошондуктан сүйлөндү деп ойлойм. Анан мындан аркы пландарыңыздар, мындан аркы кадамдарыңыздар кандай болот эми? Азыр сүйлөшүп атабыз, бири-бирибизди дагы жакшыраак билип атабыз жакындан. Буюрса баары сонун эле болот деп ойлойм. Кудай буюрса. Жакшы тилек жарым ырыс дейт го. Мен негативдүү нерсени көп ойлой бербейм да, алдыдагы нерсеничи. Бул жакшы болот деп ар дайым жакшы жагынан көргөнгө аракет кылам да, баардык жагын, баардык нерсени. Айхана, мисалы, көптөгөн кыздар балдар менен сүйлөшүп кергенде айтат, мен ушуга ишенип калдым, мен бунун жанында кенен жүрүп калдым, мен мунун жанында аябай эркелегим келет, ушул мен үчүн туруп берет баардык нерсеге деп, мисалы, кыздар билинет го, мисалы, бала жанында күчтүү болуп турсачы. Сизде ошондой кандайдыр бир эркелик сезимдер, ишенүү сезимдер болдубу? Ишенимдүү ошо сезимдер бар. Мен билем, ошо буюрса баш кошуп дегенде боло турган болсо, анда Адылдан аябай жакшы мындай күйөө деле эмес, мындай дос катары да, мындай досуң да болуп берет, мындай Ата да болуп берет, күйөөң да болуп берет дегендей. Падушкаң да болуп берет, ошондой болот. Бүт сырдын баарын айтып берет, ошондой болот деп билем, ишенем. Досуңа айтпай, аялына айтып кот дегенде, Адылга айтып акылат. Ата-энеңиз эмне деди ушу Адыл жөнүндө, мисалы, кандай бала экен, эми аларга да кызык да, баардык кошуналарыңыз көрүп атат, туугандарыңыз көрүп атат. Адыл жөнүндө кандай комментарий берип жатышат? Мени тааныгандар, көргөндөр баары эле айтып атат, аябай жакшы жигитке туш келипсиң, жакшы баланы тандапсың өзүң да деп айтып атышат. Анан ата-энем менен сүйлөшкөнгө жараша ошо буюрса болуп кетсе сүйүнүп эле ушу колдоп эле турабыз деп атышат. Каршы эмес экен да демек алар, Ооба, жакшы бала экен, сага мындай жакшы мамиле кылат экен деп айтып атышат, буюрса колдоп атышат. Адыл, сиздин үйүңүздөлөр эмне деп атат? Мен үйдөгүлөр менен сүйлөшө элекмин. Чогуу чай ичип отурган убакыт боло элек да. Мен жумуштуу эле кечке жүрүп эле чогуу отура элекпиз. Апамдар да айылга кетип баары келип. Каршы болсо чалып эле айтмакта. Ай балам, меники үйдө мындай да. Үйдө
мен бир нерсени айтсам, бирдеке чечим чыгарсам, точно ошондой болот да. Башкача болбойт. Точно мен айткандай болот да. Кийин Айхана сиз ошого даярсызбы? Адыл чечим чыгарса ошондой болоруна. ооба, чечим кабыл алса деле ойлонуп анан чечим кылат да. Суроолор жок окшойт, эми ушундай сонун бактылуу болуп турса да, Жанара бир суроолорубуз жок беле, мындай кызы тийе турган. Биздин видео тартып келгенбиз. Оо, Атайын сиздерге даярдап Видеосун эле көрүп коелу деп атканбыз, көрүп бакыт коюңуздар. каалайбыз. болду. Тунук махабатка бирге жетүү үчүн жылуу сезимдерди бирге сезүү үчүн менин издегеним сенден табылганда сага тартууладым жүрөгүмдү бүгүн. Biz жолуктук, сүйүүгө биз жолуктук, көтөргөн экөөбүздү сагындырган. Biz жолуктук, сүйүүгө биз жолуктук, эңсеген сезимдерге биз жолуктук. Көздөрүбүз жалын гүлү караганда, алыстасак издеп күтүп самаганда, бакыт деген ушул көңүл толукталып, жүрөк бирдей Өтө сапаттуу видео жана жакшы тартылган үчүн кол чаап коелучу келиңиздер, азаматсыздар. Бирок Канат менен Жанаранкы да окумуш болуптур, бүгүн сиздердики да окумуш болуптур. Кол чаап коелу сонун видеолор үчүн. Кандай кыйынчылыктар менен тартылды ушул видео? Мисалы, дароо эле видео тартылганда эле айткандай, сезимдер өздөрү ойгондубу же ушул жерден күлүп кой, ушул жерден сени кучактап коеюн деген жакты сценарийлер, режиссерлор болду. Же дароо эле аткарганда эле кадимкидей эле сезимдер менен аткардыңыздарбы? Кадимкидей эле сезимдер менен. Эч кандай кайра Жүрөктөн чыккан. жүрөктөн чыккан кучактаган. ооба. Ошону кыз жигитке өттүңүздөр да, туурабы? Кыз жигитке өтө элекпиз пока что эми азыр. Билбей эле Бир өткөн. юристтик. Калат айткандай. Билбей алып турмун дегенде. Негизи ошондой болуш керек деп ойлойм мен агычы. Сезимдер сүйлөш керек ал жерде, сөз эмес, Ооба, сөздөр эмес, ал өзү эле мындай болуп кетиш керек да ал нерсе. Кандай кыйынчылыктар болгон жокпу бул видеону тартканда? Жакшы эле, сонун эле тарттык. Сиздер видео канчалык деңгээлде жакты мындай сиздерге, чындап мындай 2 жаштын сүйүүсүнө? Я. Мындан үйлөнүш керек го дейм, Адыл, Айхана, анда ушундай жакшы ниеттер менен, жакшы кадамдар менен да жакындан тааныш болуңуздар. 2-чи сезон аяктайын деп калды, балким 3-чү сезондун башында той деген жаңылыктар менен келесиздерби? Чындыгында Айхана сиз үчүн да сонун мүмкүнчүлүк. Сизге да ушундай 7 миллион элге жаккан жигит көрүнүп турат. Ушундай жигиттерди келечеги бар, ар дайым келечек үчүн аракет кылган, айымдарды сыйлаган, түшүнүктүү, билимдүү балдарга, анан келбеттүү, анан мындай ушундай балдарга жолугуш ар бир кыздын кыялы болуш керек. Ошол сиздин кадимки кичинекей кезиңизде, балким же чоң кезиңизде жазган бир кыялыңыздагы бала турат го деп эсептейм да. Ошондуктан сиз дагы аракет кылыңыз болушунча. Эми Адылга да айтмакчымын. Бардыгы эле ошол мырзалардын кыялындагы айымда сизге талапкер болуп келип отурат. Ушул талапкердин болушунча көңүлүн алып, каныша кылып, колдон келсе көтөрүп, жакшы бир жаңылыктар менен бөлүшүп турушуңуздарга биз тилектеш болуп күтөбүз. Чоң рахмат. Анан урматтуу көрүүчүлөр, балким Инстаграмда
Адыл, Айхан, Элиза үчүн тартылган жарнама видеолорун көрүп калышыңыздар мүмкүн. Ошентип буларды жакшы кылбасак, чоң рахмат, орунтан орун алып бериңиз. Ал эми биздин дагы бир демөөрчүбүздү айтып кете турган болсок, Yoko Baby жалаяктары менен ыңгайлуу дүйнөнү ачыңыз. Yoko Baby жалаяктары жапон сапатындагы алдыңкы технологиянын жардамы менен жасалган. Жумшак, гипоаллергендик жана супер абсорбент менен жалаяктар күнү түнү кынтыксыз коргоону камсыз кылат экен, урматтуу ата-энелер. Жана Yoko Baby өзгөчө кам көрүү жана ыңгайлуу. Эгерде сизде бала же кыз наристе болсо, анда биз сизге сунуштайт элек, сөзсүз түрдө Yoko Baby'ни колдонуңуздар. Yoko Baby бул япон технологиясы менен жасалган абдан жумшак жана ыңгайлуу жалаяктар. Yoko Baby наристеңиздин денесин аллергия кылбайт. Нем жалаяктын тереңдигинде бекем сакталат. Баланын денеси көпкө чейин кургак жүрөт. Сапаттуу жана мыкты жалаяктар наристеңиз үчүн. Yoko Baby өзгөчө камкордук жана ыңгайлуулук. Биз Бегимбай менен Альбинаны күткөнбүз, бирок Бегимбай өзү эле келип отурат да. Бегимбай, келиңизчи бул жака. Кандайсыз? Ассаламу алейкум, Канат байке. Кандайсыңар катышуучулар? Мен эң эле биринчи кечирим сурап кетет элем сиздерден. Бүгүнкү күnkү эфирге мындай көзүңүздөр көргөндөй спорттук кийимди кийип алганым үчүн бул өзүнүн себептери бар. Кийим которгонго жетишпей калдык. Бизден кетти, кечирип коесуздар. Ооба, аныга түшүндүк. Биздин сурообуз акыркы чыгарылыштарда Бегимбай мырзанын берген эмелерин көргөнбүз, Мен колдон келишинче аракет кылам, көңүлүн табам, мындай кылам, тиндей кылам деген. Альбина деле сизге мүмкүнчүлүк берген. Ал айткан эмес. Альбинада жактыруу сезим бар болчу да. Эмне себептен эфирлерге келбей атат? Ошол акыркы эфирден кийин мен жумуштарымды колдон келишинче эле четке жылдырып, жумуштарды токтотуп, жолугушууларга чыктык. 4-5 жолу жолуктук. Колдон келишинче 4-5 жолу жолуктуңуз акыркы эфирде. Колдон келишинче көбүрөөк жолуккан аракет кылдым мен өзүм. Чалып, жазып кечке. Вот ошол. Көбүрөөк жолуктук, көбүрөөк сүйлөштүк. Эмне себептен келбей атат? Себеби анын ошол экөөбүз жолугуп көбүрөөк убакыт өткөрүп бирге сүйлөшүп, сен менин адамымсыңбы, мен сеникиминби, ошол нерселерди көп сүйлөшүп, анан экөөбүз бир чечимге келип, бул менин тарабымдан эмес, же Альбинанын тарабынан эмес, эки тараптуу чечим болуп токтоттук да. Таанышууну. Эми биз азыр Альбина жок болгонго кимден кеткенин биле албай жатабыз. Урматтуу катышуучулар, сиздер кандай деп ойлойсуздар? Эмне себептен токтоп калды деп ойлойсуздар? Балким Бегимбай чындап аракет кылдыбы, же Бегимбайдын да жоопкерчиликсиз мамиле кылдыбы? Ошол бул жерде эч кимден кеткен жок негизи ошол. Мен Альбинаны бүгүнкү эфирге келишин аябай сурандым. 2-3 күн катары менен сурандым, бирок такыр эле мындай өзүнүн позициясынан бербеген, мындай өзүнүкүн бербеген кыз экен да. Мен жок, барбайм дедим, барбайм, биздики уже ушуну менен эле токтотуп коелу, өзүңүз барып эле ал жакты бүтүрүп келе бериңиз деген жооп алдым да, постоянно. Саламатсызбы, менде бир суроо бар эле. Көчөкү эфирде, буга чейинки эфирде чыктык да, сен бул жерде колуман келишинче аракет кылам деп чыкканбыз да. Эфир бүттү, чыктык, кетип атканда тиги кызды остановкага таштап эле кетип калдың го, неге? Ошол кезде остановкада ал калды, бул уже мен менен чогуу кетип калды да. А остановкада ал өзү жалгыз калып калды. Ошондой. Арген байке, биз ошол күнү эфирден кийин Альбина экөөбүз сейилдеп жөө ынтымак паркка чейин басып бардык. Анан Арген байкенин зарядкасы менде кетип калган болчу, анан зарядкасына келген артымдан эле. Ошондо басып баратканда мен жумуштарым аркылуу жумуштан чалышып, анан жумуштан увольнение алып, анан аябай срочно барыш керек болуп калды да жумушкачы. Анан Альбина болсо үйгө барам, мен такси менен бара берем, сиз анда жумуштарыңызды барып бүтүрө бериңиз деп түшүнүү менен кабыл алып ошол нерсени эме кылды. Анан сиз менен кеттик как раз. Анан дальше такси менен жумушка кеттим. Ошондо Бегимбай, мен барбаганда до конца барып айланып кетмек белеңер, же мен барган үчүн эле сен
кетип калдыңбы биз менен ошого? Сиз барганыңызда дагы, барбаганыңызда Биз дагы менен чогуу жүргөн. мен экөөбүз азыр такси чакырып кетейин деп атканбыз да. Мен жумушум ошо жал тарапта, ал да жал жакта жашайт да. Экөөбүз такси чакырып кетейин деп атканбыз. Просто мага туура келбегени ошол жерде өзү жалгыз калып калган мага туура келбей калды. Албетте кичине Ошол башкачараак көрүнүш болуп калды. Чынында. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Менин оюм боюнча Альбина эже келгенде аябай жакшы эле келди эле го. Сиздин эмне деп айтканыңыздын баардыгына макул болуп, эч нерсе кылбасаңыз деле хорошо да бир мүмкүндүк берип көрөйүн деп отурганда, менин оюмча сизге именно ошондой кыздар жактыра бербейт окшойсуз, ошондой кыздарды чын наоборот шустрой болуп, сизден талап кылып турган кыздарга сиз өзүңүздү бир ачат окшойсуз. Жок, мындай экен да, Альбина ооба келди, жакшы кыз экен, аябай анан артынан жамандагандай болбойм бул жерде. Эми сыртта да башкача характерлери бар экен. Анан ошол характерлерибиз бири-бирибизге туура келбей калды да. Мүнөздөрүбүз, ой жүгүртүү, кыял жоруктарыбыз дегендейчи. Саламатсыздарбы? Өткөндө биз ошо Арген мырза болуп чогуу чыктык. Ошондо сиз мындай агрессияңызды көрсөтүп эле кетип калдыңыз да, кыз экөөңөр таарынышып туруп турсуңар. Сиздин көңүлүңүз жок эле таштап кеттиңиз го дейм, ал жактан экөөңөр биримдиктүү болуп, такси менен кетмек эмессиңер. Экөөңөр ал жактан мындай урушуп турган экенсиңер да. Сиз деле мындай давай деп кетип калдыңыз да, таштап алып. Ассаламу алейкум. Жок, отурасыз, жооп берип койсун. Агрессия болуп тур, Динара айым көрүп тур. Давай деп кетип калыптырсыз. Агрессия? Канчалык деңгээлде агрессия көрдүңүз ошондо? Сиз анчалык агрессия көрсөткөн жоксуз, бирок мындай бизге көрүндү да, кызды мындай таштап ошо айтып жатам го. Ал кыздын да өзүнүн мындай мүнөздөрү бар экен, башкачараак депчи. Экөөбүз жана жерде сүйлөшүп турганда сиздер жаныбызда жок элеңиздер да, машина менен келдиңиздер, анан ал жерде экөөбүздүн ортобузда болгон сөздөрдү сиздер укпай калганыңыздарга байланыштуу ошондой бир аз эме выражение болуп калды да менин тараптанчы. Просто кыз сизге жаккан эмес да, ошон үчүн сиз ошондой кылып кеттиңиз. Сизден көрүнүп турду, жөн эле мүмкүнчүлүк сурап, анан барып чыгып келейин, көңүлүн калтырбайын дегенде эле кеттиңиз да. Бир көргөндө адам сразу эле жактырып кетиш кыйын да. Саламатсыздарбы? Мага ал кыздын эжеси эме жазды да магачы. Эфир качан экен, Айсыл эже Бегимбай мырзадан дайын жок, күтүп жатат. Эчтеке айткан, эфирге барабыз деп да айтпай жатат, эфир болот болбойт деп да айтпай жатат, байланышка чыкпай жатат деп мага жазды. Мен жооп бердим. Пока эфир боло элек, 4-5 күнкүгө тартылат деп айтылып атат. Ошол күнкүгө даярданып жатабыз деп айттым да. Ошондо сиз эмне болуп калды? Кыялы жакпай калды деп байланышка чыкпай койдуңузбу? Эфирге да алып келгиңиз келбей койду. Азыр бул жактан дайыны жок, эфирге келбейм деп түшүнүп, макул болуп калды өзү деп айтып жатасыз. Ал жактан мага айтып жатышат, дайыны жок, эфирге барарын билбей олтурат ал кыз деп айтты. Ал кандай эжеси экенин билбейт экен Айсыл эже. Бирок мен Альбинаны азыр өзүнө деле чалсак байланышсак болот. Ал экөөбүз сүйлөшүп эле эфирге чейинки мурунку съемкадан кийин бери 1 жума ичи, 1,5 жума ичи постоянно эле мындай байланышта болуп турдук да. Ал кандай эжеси экенин мен билбейт экенмин Айсыл эже, чынын айтайын. Телефонум жок, мен точно Балким Альбинага далилди айта албай жатам да. Чыгып көрөт турбуз. Номерин берсеңиз. Ошо чыкса чыгып көрөм. Балким ошол Альбина экөөбүз сүйлөшкөндөрдү Альбина эжесин айткан эмес чыгар да. Вот ошон үчүн эжеси сизге ошон Альбинанын номерин ал күтүп жатат деп эжеси ошо кыздын атынан айтып атпайбы? Күтүп жатат. Макул. Менден суратып жатат. нерсени, анда эжесине башка нерсени айткан чыгар. Макул, эми аны тастыктайбыз, азыр Альбина чыгып, Альбинанын номерин жазып берсеңиз. Алло, саламатсызбы Альбина? Саламатсызбы. Бул Канат Шабданбеков, биз жолуктук долбоорунан чалып аттык эле да эфирде. Ошол биз сизди талапкер кылып киргизип, сизге убактыбызды коротсок, бүгүн жоопкерчиликсиз мамиле кылып Альбина келбей койдуңуз.
акыркы эфирге да, бүгүнкү эфирге дагы. Кандай болсо дагы биз сизди күткөнбүз бул жактан. Эмне себептен келген жоксуз, анткени Бегимбай жаныбызда отурат. Ошондуктан биз бир эле тараптуу укпай, эки тараптуу уккубуз келип атат. Эми макул, ал түшүнүктүү. Эмне себептен келгиңиз келген жок? Жана Бегимбайга мүмкүнчүлүк бергенсиз. Бегимбай эмне ката кылды? Бегимбай экөөбүз сүйлөшкөнбүз, экөөбүз туура эле мындай бир чечимге эле менен эле бүтүргөнбүз да. Экөөбүз бири-бирибиздин адамыбыз эмес экенибизди түшүндүк. Жана мени жумуштан кое берген жок. Ал сиз биздин редакцияга кайрылып койсоңуз болмок да, анткени биз элге чагылдырып берип атабыз, анан сиз каалаган убакта келип, каалаган убакта келбей койсоңуз дагы бул туура эмес болуп калып атат да. Ошон үчүн биз эки тарап тең угуш үчүн бул жерде айла жок отурабыз да. Бегимбай туура эле түшүндүрүп коет экен деп ойлогом. Жок, Бегимбай акыркы кандай аракет кылды? Бегимбай кылдыбы аракетти? Аракет кылып эле жатты, анан чараны алга Бегимбай башка кызды сүйүп атпайбы? Мен эмне кылайын эми? Кайсыл кызды сүйүп атат? Жанараны сүйөт экен го. Жанараны сүйөт экен го? Сиз аны кантип билдиңиз, Жанараны сүйөрүн? Мындай эле мага көрүнөт, ошондой эле сезилет мага. Ошондой эле. Ошо далил жок эле, жөн эле кызганыч бар сизде, Кызганыч жок, бирок эми мен экөөнүн ортосуна түшүп калып аткан болуп калат да эми. Бирок Жанаранын азыркы убакта сүйлөшүп жүргөн жигити бар да, билесиз. Канат деген мырза. Бегимбай аны сүйөт да, эми эмне кылам эми? Ол сүйбөгөн адамга сүйгөнө берем. Бегимбай өзү айтты сизге, мен Жанарада дагы деле көңүлүм бар деп. Же неден байкап калдыңыз? Же СМСтен байкап? СМС. Жок, сиз аягына чейин чыгышыңыз керек болчу да, ойлогонуңуздун бул чынбы же калп экенин. Бегимбай эмнеге мага мындай мен сени сүйөм, сага көңүлүм бар деп айтпайт анан? Жанарага айтыптыр бирок, Мага ошондой ошондой эле болуш керек. Жанара өзү деле айтпады мага келип кыз жаккан жок деп айтты деп. Ал акыркы эфирлерде сөздөр болчу. Бирок Бегимбайдан сиз дагы мындай жакшы эмени күтүптүрсүз да, мамилени. Күткөн, ал өзүнүн көңүлү жок болсо мен эмне кылам? Демек, Бегимбай көңүлү жоктугун көргөздү сизге дагы бир жолу, Ооба. Азыр өчүрбөй турсаңыз, Бегимбай ушундай болуп атат да, балким сиз да Бегимбайды угуп турсаңыз болот. Жанараны сүйөткөн дейт, көңүлү жок экен дейт. Ошо биздин жолугушуулар болгондо ошондо деле айтып атты, сен Жанараны сүйөсүң, анан тигибүү, анан Жанара сүйгөнүң бар, анан жүрү бул жакка барып келели десем, Жанара сүйгөнүң алып бар, аркы берки депчи. Мен аны Жанараны биздики сүйүү бул жакта эле калсын, кыз жигит эмес, даже таанышуудан эле токтогон десең да кайра ошону айтат да. Мен уккан жокмун жетишет. Уккан жоксуз, уккан жок. Ошо акыркы эфирден кийин сиз чыгыптырсыз дагы, Бегимбай жакшы аракет кылайын десе, сен Жанараны сүйөсүң, Жанарага бар, ушул Жанара менен жаша, Жанара менен үйлөн деген сыяктуу айтыптырсыз эми? Бирок мага ошондой көрүнүп атпайбы? Бизде мындай да катышуучулар отургандан кийин талапкерлер келгенде, эмнеге талапкерлерге ушундай мамиле кыласыңар деп эл да курушат, биз да курушабыз да. Ошон үчүн биз тастыкташ үчүн чалганбыз, бирок сиз эч далили жок эле ошондой болуп атпайбы деп эле Бегимбай менен. Бегимбай өзү мындай, мен көңүлүм жок, мындай, мен сага көңүлүм бар деп мындай өзү деле мындай аракет кылбайбы? Демек аракет кылбаптыр, Ооба. Кыскасы экөөңүздөр токтоттуңуздар. Ооба. Токтоттуңуздар. Эми бул жерден чындыгында Бегимбайда күнөө жок экен. Сизде да күнөө жок экен. Эми кандай болсо дагы ыраазычылык билдиребиз сизге. Талапкер болуп келип койгонуңузга да. Ийгилик ишиңизге. Канат байке, мен бир сөз айтып коеюнчу. Рұқсат мен ушул урматтуу катышуучулар, мага Альбинадай болгон сопсонун супсулуу таластын сонун кызы келди. Анан мен келгенде эле сразу
келгенде эле жакпай калды деп кетирип жибербей убакытты болушунча создум. Анан мындай көңүл жок болсо деле көңүл жараткан аракет кылдым да, жумуштарымды токтотуп эчтеке болбосо эле ошол нерсени жаратайын кылайын деп Көңүлүм ачылып кетет да. жакшы эле аракет кылдым. Потому что анан өзүңүздөр жаңы эле айтып кетпедимби, ар бир адамдын кыял жоруктары, мүнөздөрү ар кандай болот да, табияты ар кандай болот. Просто эле ошол мен менен Альбинанын экөөбүздүн ааламдарыбыз эки башка болуп бири-бирибизге туура келбей калдык. Ооба, баары түшүнүктүү болду. Эми мына биздин катышуучу Бегимбай мырза дагы Альбина менен чындап жакшы болуп кетеби деп ниетте сүйлөшүп аракетин кылган баарыбыз күбө болдук, Ошондуктан эми ачылбаган сезимиңизди биз ача албайбыз да. Орнуктан орун алып бериңиз. Чоң рахмат сизге дагы. Биз жолуктук долбоордун көрүүчүлөрү жана НТС биз жолуктук расмий биздин баракчабызга катталгандарга да бизде кайрылуу бар. Эскерте кетсек, 23-июнга чейин биз жолуктук расмий баракчабызда Йоко Бебинин сынагы өткөрүлүүдө. Ким биринчи туура суроого жооп берип жана Йоко Беби менен расмий баракчабызга катталган болсо, өнөктөштөрүбүздөн белек утуп аласыздар. Биз болсо ушундай нерсени сиздерге айтып коелу дедик. Ошондуктан НТС биз жолуктук баракчасына, Йоко Бебинин баракчасына катталып, суроолорго туура жооп берсеңиздер, Йоко Бебиден өзгөчө белектер болмокчу. Аракет кылыңыздар. Биз жолуктук долбоорунун көрүүчүлөрү, азыр бул жака дагы бир талапкерибизди чакырабыз. 24 жаштагы Кайрат мырзаны тосуп алыңыздар. Кол чаап турабыз. Ассаламу алейкум. Куш келипсиз. Кайрат мырза, орнуктан орун алып бериңиз. Ал эми биз отуруп беребиз. Келиңиз. Куш келипсиз. Жакшы келип алдыңызбы? Рахмат. Каяктын кулуна болосуз? Токтогондун кулуна. Канча бир туугансыз, үйдүн канчанчысы? 4 бир тууганым, улуу соом. Улуу сообуз, Канча көптөн бери биз жолуктук долбоорун көрүп келесизби? Ооба. Ошондо биринчи сезондон бери, Ооба, биринчи сезондон бери. Катышуучулардын кимиси жыгат сизге мындай жөн эле как мырзалардан айтсаңыз болот? Мен мисалы, ушул бала сонун сүйлөйт деп, же ушул бала жакшы мамиле кылат экен кыздар. Негизи бардыгы эле бирдей. Бул жакшы же бул өзгөчө деп. Негизи Арасынан эми бирөө болот да мисалы. Арасынан так айта албайм. Баары эле бирдей, Баары эле бирдей. Үйлөндүңүз беле ушулга чейин? Жок, үйлөнгөн эмесмин. Гражданский брак менен үйлөнгөн эмессиз? Жок, үйлөнгөн эмесмин. Такыр үйлөнгөн элексиз. Үйлөнгөнгө даярсызбы? Албетте. Эмне жумуш кыласыз? Бишкек жылуу энерго коммуналдык ишканасында өндүрүштүк техникалык бөлүмүнүн инженери болом. Түшүнбөсөк да кол чаап коелу. Анан бирок жакшы да тааныш болуп, жакындан билип алабыз. Эң кылган инженер экениңизди билдик жылуулук тарапта. Анан бул айымдын өзгөчө эмнесин жактырдыңыз? Бул айымдын негизи так сүйлөгөнү, өзүн алып жүргөнү, ар бир нерсени ачык айтканы жактырдым. Үй бүлөңүз билеби бул жака келгениңизди? Үй бүлөм жок, билбейт. Купуя сыр катары. Купуя сыр. Бишкекте жашайсызбы же үйлөнгөндөн Токтогулга кетесизби? Кандай? Жок, Бишкекте эле жашайм. Ошо жылуулук жакта канча жылдан бери иштейсиз? 2 жылдан бери. Жагабы жумушуңуз өзүңүзгө? Ооба, ушул кесипти тандагандан кийин ар бир кесиптин ардак деп коет. Ушул кесипти өзүм тандап, жогорку билим алып, ушул кесип менен алектенип атам. Кимге келди ойлойсуздар, Кайрат мырза? Кармелта келди деп ойлойм. Дагы. Саламатсыздарбы? Кош келдиңиз. Менин да оюм боюнча ушу Кармелитага келди деп ойлойм, анткени жаш экен да 20. Океанага келди ойлоп атам. Океанага келди болуш керек. Менин оюмча Элизага келди кудайым. Ошо Элизага келди окшойт деп коеюн. Мен Океанага келди. Ой, алай. Ойлойсуз Элиза. Элизага деп ойлоп атабыз.
Элизага. Анда сиздин жообуңуз кимге келдиңиз? Мен деген ушул жерде отурган айым Элизага келдим. Баракелде. Гүлдүн чоңдугун караңыздарчы. Кол чаап турат. Така кийип алган биздин кыз. Бирок сизден кичинекей да бою. Караңыздарчы, гүл дүкөнгө токтоп сонун розалардын алып келиптир атайын. Элиза. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы, Карат байке? Саламатсыз. Мени тандап келгениңизге чоң рахмат. Гүлүңүз өтө сонун экен. Кубандым. Элизанын талаптарын уккансыз да? Укканбыз. Ошол талаптарга жооп бере алам деп ойлойсузбу? Албетте. Мына. Сиздин жашоого болгон талаптарыңыз кандай? Элизага болгон талаптарыңыз? Меники ар бир үй бүлөдө кандай бирге чечим чыгаруу, ар бир чечимди ушу кеңешип чыгаруу, сыйлоо аял затындагы, аял затына болгон урматтоо, жана кайын журтка болгон сый мамиле. Кайын журтка болгон сый мамиле, аялын урматтоо, аял менен ар дайым кеңешүү дейт, Жакшы мисалы. Жакшы экен, талаптарын койгон жок Элиза. Балким кийин коюп калышы мүмкүнбү? Элиза жашоодо кандай экен? Видеодо көрүп жүргөнсүз да булга чейин. Жашоодо ачык айкын, өзүн мындай жаман жерин деле көрсөтпөй көргөн жокмун да, ачык айтканда. Балким кийин жаман жерин көрсөңүз дагы чыдаганга даярсызбы ошол нерсеге? Жаман жерин көргөнгө, эми ар бир нерсе, ар бир адам жаман адаттар болот, анын адат деле оң болот. Оң болот, Элиза, сизде да суроолор болсо, балким Кайрат мырзага береттерсиз. Сиз канча бир туугансыз? 4 бир тууган. Канчанчысыз? Эң улуусу. Канча кыз, канча уул? Бир иним, 2 карындашым бар. Сиз менин кайсыл чыртамды жактырып келдиңиз? Кайсыл жыртаңымды? Кыргызча сөзүк аябай окшош экен да, жыртаң. Элиза сүйлөгөндөр башкача да көрдүбүз. Эч ким жок сөздөрдө. Өзгөчө экен, аябай эле сөздөр. Сулуулугун карап эле келе бердиңизби? Сулуунун кыялы да жаман болушу мүмкүн. Жок, негизи кыргызда айтат эмеспи? Бактылуу болом деген адам, ошо бактылуу болуш үчүн күрөшүш керек дейт. Ар бир күрөшкөн адам гана, өз бактысына күрөшкөн адам гана бактылуу болот дейт. Негизи ошол максат менен ошол кыялымды орунтуш үчүн келдим. Эң башкы максат ошол. Эң башкы максат, ошондо кайсы чертасын жактырдыңыз? Көзүн жактырдыңызбы же сөзүн жактырдыңызбы? Сөзүн, көзүн, негизи сөздөрү менен адамды арбап экен. Кайсы сөздөрдү айтып атпаңыз эле эфирде? Суроолор барбы биздин Кайрат мырзага? Ассаламу алейкум. Кош келиптирсиң. Негизи эме өзүң уверенный, аябай мыкты экенсиң. Негизи келип жок, мен баардык талаптарыңды алам, баардык талабына туура келет депчи. Негизи көбүн негизи могу студияга келишке духу жетпейт болчу. А так могу Элиза чыгып баратканда, жактан Шербот чөтө көз жаштыланып кетти да ошол. Көзүн бат-баттан маргайт этип потерёп, анан чалаңдап жатып калды жаган элечи. Ошол чөтө Элизага чувствосу бар экен да. Баягы негизи токтотуш керек болуп токтотуп калды окшойт. Негизи Элизаны жакшы көрөт экен анан. Бияктан жолдош мырза дагы чөтө Элизаны карап эле агып калган, ошон үчүн күлүп отурганбыз да. Жакшы эле ойгон депчи. Эртеден бери карап атат. Агып атат. Негизи сон. Аякта эле сөздөр таба аласың. Жакшы ийгиликтерди кылыр, кадам кылыр, буюрса багындырасың.
мына Шерболат коруп койчу, не сиз айткан сайын эле капа болот го, жок деп да айтпайт го. Эми булар бүт нерсени байкап турушат экен да, астан дагы арттан дагы. Анан кийин эми элдикос жөнү жакшы сүйлөшөбүз. Анан бул жерде жашыратуу эч нерсе жок. Если сүйүп ушундай эле бир чувством болуп баратса, бул жака чыгарбайт болчумун. Сүйүп чувством болбосо дейсиз, но азыр эле сиздин кылган действияларыңыз, жакшы көрөм деген сөздөрүңүз каяка кетти? Айтыңыз, тура эле. Просто көзүнө карап туруп сүйлөйүн Ошо көзүн кызганып атат Мунарбек. Каратпайсызбы Мунарбек? Сөзүнө. Вот азыркы дейм. Экөөңөр ойноп, жакшы көрүү сезимиңизди билдирип аткандарыңыз кайда кетти дейм да. Улам Элизаны карап кызганып, талапкер Элизага десе жаман болуп кеттиңиз го. Көзүңүздөн от чыгып кетти. Ачык эле айтып коюңуз сиз дагы. Ооба, сырттагы адамдарга айжабай көрүнөт чувствование бир нерселериң, бирок биз бул жакта элдикебиз сүйлөшүп мынтип отурганыбызды сүйүү деп эсептөй эле койгула. Мен айтканым эми тамашалап, эркелешип ушинтип эле отура беребизбиз. Кага тебип. Жөн адам эркелешпейт да дейт. Эми билбейм. Сиз баары менен эркелешесизби? Баары менен эркелешсеңиз туура түшүнө элем да, эми Шерболат баарын эркелетет экен депчи. Жөө, элдикебиз мен тияк отуруп. Акиянаны Гүлизаны эркелетесизби? Мээримди эркелетип турам. Бул жака келгенде, телефонда сүйлөшүп калганда. Мейли анда эркелешип жүрө берле, мен бияк мырзага суроом бар эле. Сиздин өзүңүздүн мындай талаптарыңыз жокпу? Мындай аял киши мындай үйдө жумуш кылыш керек, же болбосо үйлөнгөндөн кийин мен иштетем, же үйдө жаткырам, же болбосо айылда жашайм, же болбосо ата энемдин кызматын кылыш керек деген нерселер жокпу? Бул жерде талап албетте болот. Эми бул жерде Бишкек болочокто Бишкекте талаптар Бишкекте эле туруу. Анан мисалы үйлөнгөндөн кийин болочокто антип мындай кыйнап же заставить эткен менде андай эме жок да. Жок, эми кыйнап деген кыйнаганга кирбейт негизи. Любой кыз үйдө кызмат кылыш керек да. Эми келиндик кызматын кылыш керек. Азыр мындай сен айтканың боюнча Элизаны мындай картинка кылып эле карап отуруш керек болот да. Ошон үчүн айтып атам, эми келечекте мындай өзүңдүн аялың, жубайың катары көрсөң, үйдө ошол кызматтарды кылабы же кылбайбы? Же өзүңүз кыла бересизби Элизанын ордуна дегендей суроо болуп атат да. Талаптар эми бул жерде ар бир эле ошо келин бо любой кыз билет болуш керек, кандай талап коет, кандай талап болот. Туура эле. Ар бир кыз билет аны. Элиза. Анан дагы ушул жерден бир суроо бере кетейин деп атам эле, Динара эже менен Аргенгечи. Ушу экөө постоянно эле жүрөт да, кече Бегимбайдын кызын таштап кеткенде да экөө болуп калыптыр. Анан экөө жалгыз тоодо шашлыктарды кылып жүрөт, эмне болуп атат биякта? Ушу суроого жооп берип койчу Арген. Ошо күнү Аргенди чакырсак такыр бошобойм деп келбейм деген да. Анан бир карасам эле тоодо жүрүптүр да шашлык кылып. Ошону ушул жактан айтыш керекпи? Жок, айтыш керек да, силер деле айтып атпайсыңарбы? Эми ал жердечи мен талапкерим Гүлнурда болгон. Чогуу эми экөөбүз жалгыз эмеспиз. Ошондо Гүлнурда болгон. Ошондо силер Гүлнур экөөң бүтүрүп алып анан кайра тоодо жүрөсүңөрбү ошондо? Жок, тоодо жүргөн эмеспиз. Арген, негизи сага дагы бир суроо бергим келди. Негизи мындай чындап сезимиң менен бирөөдү жакшы көрө аласыңбы? Же Кармелда жакшы сүйлөп койсо аны сүйүп кете бересиңби? Гүлнур жакшы сүйлөп койсо аны сүйүп кете бересиңби? Же Динара жакшы сүйлөп койсо аны менен кете бересиңби? Ушундай эле болот да сеникичи. Жок, эми бир Айсулуу эже менен кетип каласың, ошондой эле болот да. Жок, эми бу жерде баары эле көрүп атса керек, эми Аргенди көрөт да, билет да. Бардыгы менен баардыгы сүйлөшсөк болбойбу? Жок. Эми бул жерде баардыгыбыз жакын болуп калдык, бирибиз менен жакынбыз, сүйлөшүп эле отурабыз, ошол. Эмнеге Гүлиза менен антип кетпейсиң? Мен Гүлиза менен биякта деле жакшынакай эле сүйлөшөм, Айкияна менен деле жакшы эле сүйлөшөм. Жок, эмнеге шашлык алып барбайсың Гүлизаны? Жок, эми негизи пример кылып атам да. Вот көрдүңбү?
Элиза менен бияк жигитке келсек, эми бакыт каалайм, аракет кылып көргүлө. Баары эле башында келгенде мен кылып таштайм, үйүп таштайм, алтынга көмүп таштайм дейт да. Анан 1-2 күн расход кылгандан кийин эле кетип калышат. Ошон үчүн до конца расход кылышыңды каалайм. Ошол. Бактылуу болуңуздар. Саламатсыздарбы? Бул Мунарбек мырзанын сөзүн толуктап кетким келип атат. Ошо сен кандай көрөсүң? Будущем көрүп атасыңбы мындай? Аялдык немеге багып кете аласыңбы? Ар бир ошо көзүм жеткен үчүн ушуга кадам коюп атам. Шляпаңыз эле канча турат болду экен? Бизде Бекжан мырзаны көрүүчүлөр түшүнбөй алды окшойт, бул акыркы эфирде кетиш керек депчи. Бүгүн атайын ошол өзүнүн сөзү бар. Ошо сөзүн айтып, аны эфирден кийин коштошобуз, Бекжан мырза менен. Бирок рахмат, что активный катышып атасыз. Ошол нерсени айтып коюйн деткем да. Гүлиза. Багалат го деп эле ойлоп атам. Алып келген гүлүнөн эле байкаса болот да. Багып алат го деп ойлоп атам, алып келген гүлүн байкаса болот да дейт. Албетте багып алат, анткени эң сонун кесиптин ээси, ал жакта жөнөкөй жумушчу эмес, инженер болуп иштейт да. Буга жетиш үчүн чоң окуу жайларды бүттү, өзү айткандай. Балким биз каяктан билебиз, байдын баласы болушу мүмкүн. Шерболот, сиз эмне болуп атасыз? Балким айтчы сөзүңүз. Бир сүйүнүп, бир кайгырып отурам да. Макул эми ушунча келгенден кийин баягы балабыз деле талапкер бала деле жөн жерден келген жок. Карап байкап көрүп ушундай эл бербеген гүлдү алып келиптир. Мен бербеген дейинчи. Эмне десе, эмне болсо дагы баягы бактын таап, бакыт үчүн күрөшүп кетип, баягы келечекте жакшы бир нерселер чыгарышыңарды каалайм. Мен мынтип тамашалап мындай сөздөр болот, бул нерселерге такыр көңүл бурба. Мен эч качан тоскоол болбойм. Сиздин чечүүчү эле сөзүңүз калды окшойт, балким Кайрат мырзага мүмкүнчүлүк берип көрөттүрсүз. Чайга чыкканга мүмкүнчүлүк береттирсиз. Кийинки эфирде Кайрат мырза жөнүндө айтып береттирсиз. Сиздин жообуңуз? Сиз бул жерге эки жоопту дагы угам деп келгенсиз да? Даяр болуп келгенсиз. Ооба. Макул десем да, жок десем да. Ооба, даярмын. Не пожалеете? Жок. Точно. Эфирге келгенде ошо кандай жооп болбосун, ал нерсеге даяр болгом. Чын айтсам, эгерде мен жөндөн жөн шанс бергенди жаман көрөм. Премиясында кетиргим келбейт, анын көңүлүнөн дагы орткум келбейт. Эгерде мага туура келбесе жок эле деймин. Ошо кечирип коюң. Ошондо сиздин жообуңуз жок болду, Ооба. Элиза туура эле кылды деп ойлойсуздарбы? Мисалы, бул жакта баягы биринчи талапкерди көрүш үчүн чайга чыккандар көп болду да, катышчылар чакырып убактачы мисалы. Чайга чыгып келип анан жакпай калганын айтты да, же балким Элиза сырткы типажына карап көңүл буруп атабы? Саламатсыздарбы? Эми мындай эл эмне дейт деп ушинтип чыгып алып деле анан кийин кайра болбой калды дегенди да жаман көрүп атпайбы, ошон үчүн эч нерсе чувствовать этпес, сразу жок деген деле туура деп ойлойм. Кайрат байке, мени сыйлап келгениңизге чоң рахмат. Негизи чыгып келсеңиз жакшы болмок. Биякта бизге көзүчө айта албаган сөздөрү бар. Может. Биз ушинтип мисалы сезбеген адамдарды кыйнай береткенбизде чыгып көр депчи, буга чейин деле биз эле чыгып көрдүк. Мындай башында болбогон нерсе кийин деле болбойт экен да. Просто кыйнабай эле коелучу, өзүнүн чечими болсун. Бул мондой сөз бар да бул жерде. Чем сладкая ложь, лучше горькая правда деген. Азыр мен шанс берип чыккандан пайдасы жок дейм да. Канча стараться etse дагы мен принимать ете албаймын.
туура деп эле ойлойм негизи эле. Толкунданып баратам мен ужечи. Неге сиз туура деп ойлойсуз? Анан кийин эми Элиза азыр бул жерде эч нерсени көрбөй атабыз, значит азыр деле айтканы жакшы деп ойлойм да. Себеби эртең чыгып келгенден кийин Элиза баары жок дейт да. Анан кийин дагы көрөрмандардын баары ойлошот, тамагын ичип эле жүрө бер, тиги бу деп элечи. Ошондуктан азыр эле айтканы болбогон нерсени эртерээк болтурбаган жакшы. Элизага айтайынчы, Элиза сен туура эмес кылып атсың да. Аз бул жерде эфирде деген 5-6 сөз сүйлөнөт атат, ошол 5-6 сөздүн жыйынтыгына келип эле токтоп анан орусча сүйлөгөн жакшы көрөсүң, внешность обманчива деп коет. Мындай чайга чыгып, жолуга чыгып жана толгон токой дүйнөсүн аңтарып көрсөң, полный. Ал деген сөзүнө или внешностине деп айтып аткан жок, просто эч нерсе чувствовать эткен жокмун деп айтып атат. Кантип чувствовать этиш керек? Сен бир адамды көргөндө жакшы көрөсүң го, мындай симпатия болот, о депчи, типа кызыгуу болот. Сиз ошо бая талапкериңизди чувствовать эттиңиз беле? Башында болгон, ооба, кызыгуу. Калп айтпаңыз. Сиз деле таанышып көрөйүн дедиңиз да, сиз билейин дедиңиз, чай чейин дедиңиз, бирок болгон жок. Сиз бизге айттыңыз да, биз туура эле түшүндүк да. Ошол сыяктуу эле бул жерден аракет да керек да. Гүлиза көрсөңүз микрофонду. Гүлиза, сиз чайга чыгып келдиңиз, сиз эмнеңизди жоготтуңуз айтсаңыз? Же кыз жигит болуп сүйлөшүп кеттиңизби, же сизге сөйкө салып койгузуучу болдубу? Ошол сыяктуу эле бул жерден келгенде да мындай сырткы внешность эле карай бербей, бир убакыт бөлгүлөө деп биз суранып атабыз ар эфир сайын. Бирок сиз чыгып келип айттыңыз, биз сизге бирдеке дедикпи, же катышуучулар бирдеке деди, Гүлиза туура эмес кылдың деди. Дегендер деле болду го. Мен мындай айтып кетейинчи, чын эле бул жакта отурганда эме кылат экенсиң да, мисалы бар эле катарынан кетиргиң келбейт экен да. Сүйлөшүп көрөйүнчү деп аракет кылат экенсиң, бирок өзүңдү кыйнайт экенсиң да, ичиңен дагы өзүң жаман болуп, бирок адал адамдын деле убактысын кетирет экенсиң, өзүң деле мындай эме болуп чыкпаган нерсеге бекер эле убакыт кетип калат экен. Ал адам убактысын коротуш үчүн келтет да. Ооба, бирок жүрөк деген жүрөк экен да, мен эч деп айта албайм бул жөнүндө. Сезиш керек. Жок, сиз ата билдиңиз да, туурабы? Дагы бир жолу сиз Элизага айтышыңыз керек эле да, мисалы, мен Гүлиза сизден башка нерсени үмүт этип аткамда, Элизага айтышыңыз. Элиза бул баланы да көңүлүн калтырбай бир чайга чыгып көр, анан билинет, анан кийинки эфирде айтып коесуң деш керек болчу. Бирок сиз аябай орлоштуруп атасыз да кырдаалды. Жок, мен орлоштурбай эле, просто мен ушул нерсени өтүп көрбөдүмбү, ошого айтып атам да. Жок, сиз өтүп көргөндөн кийин наоборот билишиңиз керек да. Сиз бизде эфирден айтып атабыз, Гүлиза адамгерчилик менен чайга чыгып койду, бирок талапкердин жакпаган сапатын айтты деп атабыз да. Талапкерге дагы мисалы талапкерде да таарыныч болбойт да. Талапкерде да таарыныч болбойт. Мисалы келди да Гүлиза деп келди да, Гүлиза сонун кыз экен, адамгерчиликтүү кыз экен деп мына жакшы ойдо кетишти да. Ооба, эми бул жакта Элизанын чечими болгондон кийин өзү чечсин деп эле айткым келет. Мен оюмча бир чыгып келген жакшы го дейм. Анткени адамды билиш керек, кандай болгон учурда деле, жакса жакпаса деле сүйлөшүп көрүш керек да бир жолу. Анан келип туруп эле вообще меники эмес дегенде туура эмес го дейм бул. Мен оюмча да чыгып келиш керек. Эмнеге чыгып келиш керек деп ойлойсуз? Таанышып чыгып келиш керек. Билиш керекпи ошондо? Чыгып таанышып көрүш керек деп ойлойм мен да. Чыгып таанышып билиш керек, Чыгып кел Элиза, бул жерде баарысы эле чыгып кел дешип атат. Ооба, тем более алып келген гүлү сонун экен. Шерболот өмүр бою мындай гүл бербейт эле мисалы сага. Нарбек негизи көз ачык да. Ушундай тузу жок сөздөр сүйлөп жакшы көнүп калган. Ошондуктан эми Элиза өзүңүн угуп көр, жүрөгүң угуп көр. Балким чын эле бул Мунарбек бул жакта Бекжан айткандай сүйлөшүп көргөндөн кийин бир нерселер ачылып кетеби. Главное мени укпа, калганын баары жакшы болот. Элиза, мен бардыгын эле уктуңуз окшойт. Анткени бул чындап мурунку эфирде айтып өткөн эле бир көрүп сүйүп калуу болсо биз туура түшүнөт элек да. Бирок бизде да кичине эреже бар. Ошол нерсени эрежени сыйлап, келген талапкерди да сыйлап, балким бир чай үстүндө 15 мүнөт отуруп деле адамды билип кое алсаңыз болот да. Сиздикиби же сиздики эмес экенинчи. Анан билбейм эми биздин катышуучу кыздар, катышуучу балдар кандай кыздар балдар күтөт негизи.
биз кыргыздар ушундай элебиз да, баардыгыбыз эле окшошпуз. Эми арабыздан бар экен, эми ата энелер укмуш модель төрөп койгондорчу. Бирок баарыгы эле бизге эле модель кыздар, модель балдар келе бербейт экен да. Потому что биз баарыбыз эле бирибиздин боюбуз упузун болуп кетсе, бирибиздин боюбуз кичинекей, бирибиздин башкача, ар бирибиз ар кандай формадабыз да. Эми бирок жашоо өзү башка болот экен да. Ошондуктан эми түшүнөм, балким модель бала күтүп аткандырсыз. Анан бирок менин оюм жыйынтыктап коеюн. Дагы бир жолу эскертип айттык. Эми сиздин жыйынтыктоочу сөзүңүз тугалы дагы. Ошо менен же коштошобуз, же экөөңүздөрдү чайга узатабыз. Мен бул жерде келбетине караган жокмун. Келбети супсулуу турат. Вау, очень милый. Просто мен раньше дагы сүйлөшүп жатканда жигитти бир көрүп анча деле жактырбасам деле макул деп сүйлөшүп көргөнмүн. Өзүмдү эле кыйнап жүргөнмүн. Азыр андай кылгым келбейт. Негизи. Жок. Пожалуйста, мени кыйнай эле коюңуздар. Сизге чоң рахмат, сизден чын жүрөктөн кечирим сурайм. Биз жолуктук долбоору кийинки жума менен аяктайт. Балким ушул эфирлерде акыркы убакта талапкерлерге келген кичине чайга чыгып келүүгө дагы жада калса чыкпаганда биздин катышуучу кыздарыбыз болду. Балким 3-чү сезонду жакшыраак эреже менен баштаганга аракет кылабыз. Анткени биздин эреже таанышып көрүү, адамды адам билип көрүү, андан кийин келип жоон айтуу да. Анан бул жактан туруп эле талапкерлердин көбүн кетиргенибиз дагы бул кичине бизде туура эмесирээк болуп атат деп ойлойм. Эми мейли, эми сезон аяна чыгып калды. 3-чү сезондо буюрса ушул нерсени да жакшыраак кылганга аракет кылабыз. Кол чабуулар менен анда биз Кайрат мырзаны узатып коелу. Ушул жака келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Кадам таштап келдиңиз, өзүңүз да ооба же жок деген да жоопко даяр болдуңуз. Буюрса бактыңызды табабыз деген ниеттебиз. Эмне болсо дагы жигиттик чечим кылып келдиңиз. Куттуктайбыз ар жолу. Чоң рахмат. Кол чабып узатып коелу. Анда биз Алмаз мырза менен Динара айымга суроо берели. Тааныштык кандай уланып атат, Динара айым? Алмаз мырза кандай бала экен? Саламатсыздарбы? Азыр Алмазбек экөөбүз пока жолугуп элекпиз, бирок телефондон таанышып, бири-бирибизди жакындан таанышып атабыз. Убакыт керек дагы. Убакыт керек? Убакыт керек. Дагы сиздерге убакыт керек, а? Таанышканго Алмаз мырза. Саламатсыздарбы? Эми Динара айым айткандай, бизге кичине убакыт керек, бири-бирибизди жакшылап билип, характерибизди, аркы-беркибизди деп дегендейчи. Эми бир күндүн ичинде баарын биле албайт экенбиз, конечно. Ошону билели дегенбиз. Мына бизде бир күн эмес, 1 мүнөттүн ичинде эле билип коет атпайбы, биздин кыздар көз ачык болуп атат, дароо эле кетирип коет атат да. Ошондуктан сиздерге биз дагы убакыт бергенге аракет кылалы. Биз жолуктук долбоору бүгүнкү жума күнү да эфирдин соңуна келип жеттик. Колумда турган апамдын чайын кимге берсем деп мен аябай ойлонуп жаткан убагым. Ал эми апамдын чайы ушундай жыйынтыктоочу болуп калганга, оң колумда турган чайды Шерболот мырзага берип коеюн, кол чаап коюңуздар. Ал эми сол колумда чайды Кармелитага берип коеюн. Келиңиздер. Жана ошондой эле Бекжан мырза, ортого келсеңиз. Негизи биз жолуктук долбооруна талапкер болуп келеби же катышуучу болуп келеби, мындай билинет да, активный адам жана коомго өзүнүн оюн коркпостон айтыла турган адамдар бизде ар дайым бааланат да. Анан коомчулукта ошол катышуучу жөнүндө көбүрөөк комментарий жазып, көбүрөөк кызыктар болот да. Ошондой сапатты биз сизден көрө алдык. Балким 3-чү сезондун кастингинде өзүңүздү сынап катышуучу болуп келгенге аракет кылаттырсыз. Жана Бекжан мырзанын да микрофон берип коелу. Айта турган сөздөрү бар экен. Мека экөөңөргө бакыт, бактылуулук каалайм. Ак калпак, ак жоолук дегенде. Эмкиде свадьбаңарга чыгып калганы унутпагыла, свадьбага барып кетебиз. Ден соолук каалайм экөөңөргө. Бакыт, талай. Биз жолуктуктан биз жолуктук болуп жүрө бергиле.
Биз жолуктук долбооручу Бекжан мырза сизге суроо бергим келип атат. Кандай экен мындай чындап реалити шоу экен, өзгөчө эмнеси жакты ушул долбоордун сизге? Баары эле жакты, жакшы. Сиздин мурда жашооңузду билип койгонуна таң калдыңызбы? Таң калган жокмун аны. Ал нерсе чыгарын билбегенмин да, бирок. Билгенсиз. Билген бирок. Ачыкка чыгарым билген бүт нерсени уже. Бирок 3-сезондо ачыктап эле келесиз бардыгын, э? Эми билди да. Эгерде катышуучу болуп келип кала турган болсоңуз. Катышуучу. Эми 3-сезонго чейин 2 ай бар да. Эми убакыт көрсөтөт ал нерсени. Убакыт келебизби, может иштеп кетебизби дальше. Ооба. Эң нээси биз жолуктук долбоору сиз үчүн ар дайым эшиги ачык. Анткени сизди да биз атайын чыгарып атабыз анан балким сизди жакшы көргөн айымдар, сиз кандай жолду басып өтсөңүз дагы сизге келиши мүмкүн да, бул реалити шоу. Ошондуктан биз сизди колдойбуз, ыраазыбыз. Сиз себеп болдуңуз, экөөнүн сезимин ачканга да эр жолу. Кол чабуулар менен анда Бекжан мырзаны узатып коелу. Бекжан мырза кое турасызбы? Негизи ар эфирде 2ден гана чай берилчү. Мен бүгүн 3 чай бергим келип атат. Бул чайды сизге беребиз. Апамдын чайын үй бүлөңүз менен отуруп ичип коюңуз. Бирок магазинге сатам деп коюп койбосу. Чоң рахмат. Кол чабуулар менен узатып коелу Бекжан мырзаны. Урматтуу көрүүчүлөр, биз жолуктук долбоору кийинки чыгарылышта аяктамакчы. 2-сезондон кайсы катышуучулар 3-сезонго калат, ал эми ким кетет экенин биз сиздерге добушка да койгонбуз. Биз НТС телеканалы дагы өзүнүн бир катышуучусун тандап калган укугу бар. Жана негиздөөчүлөрдүн бири Анжелика Кайратовна да бир катышуучуну тандап калган укугу бар. Жана негиздөөчүлөрдүн бири Канат Шабданбеков дагы катышуучулардын бирөөнү тандап калганга укугу бар. Акыркы убакта биздин эфирлер өтө кызыктуу болуп жаткандыктан коштошпой эле койгулачы, эми биз жайлап эмнени көрөбүз дегендер да бар. Анткени мен ойлойм, бул коштошконубуз туура эле деп, анткени 3-сезонго жаңы дем, жаңы эрежелер менен киргенге бизге да кичине убакыт бериңиздер. Биз жолуктук долбоору ар дайым кыргыз элинин бактысын тапканга себепкер болуп, өз кызматыбызды кылып келе беребиз. Бакыт издеп калбай анын изинен биз жолуктук миллиондордун ичинен. Кийинки жумада көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.